Elhamdülillah Rabbil Alemin. Meyrimci Canarayım da Allah talanat menen. Hoş gelmişler. Çekişgürler maktolar Allah'a bolsun. Barыбызга ушундай мүмкүнчүлүк берип өзүнүн ыйык улуу мажлисинде терип ушундай илим жолуна баарына эле насип кыла бербейт экен. Аллахтын өзүнүн сүйүктүү кулдарына ушундай ыйык мажлистерде чогултуп аят хадистер менен Аллахтын жүрөктөрүбүздү нурландырсын. Аллаху акбар. Ниетибиз жаңыртып отурабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Hoş gelmişler. Men жаңы кирип жаңы таанышып аткандарга өзүмдү тааныштыра кетейин. Аманбек кызы Акылай өзүм ушундай илимди алуу менен бөлүшүүнү ниет кылып Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул жерде отурам. Аллах кудурет күч жардам менен Аллахым баарыбыздан ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, өзү кабыл кылсын. Аллаху акбар. Демек, бүгүнкү сабагыбызда өзүңүздөр көрүп тургандай Аллах өзү менен салават айтат экен. Ушул салаваттын берекеси, нуруна, сырына дегендей маалымат алабыз. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Дуба менен баштайлы. Аллахыма айткан өзүңөр дуба кылгыла кабыл кылам деди. Элхамдулиллах Rabbil Alemin ва ла акыбата лил муттакин. Ассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин набийина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ажмаин. Amin ya Erhamer Rahmin. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Amin ya Erhamer Rahmin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawlana wa ni'mal nasir. Hasbunallahu la ilaha illallah wa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin ya Fattah ya Fattah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Amin. Көкүрөбүздүн көзүн ачып Аллахым пайдалуу, берекелүү, жугумдуу илимдерден кылсын, түшүнүп амал кылууга Аллахым өз жардам берсин. Аллахым көкүрөбүздүн көзүн ачсын, тилибиздин түбүн чечсин, сүйүктүү амалдарынан насип кылып, сүйүктүү кулдарынан кылып, сүйүктүү кулдар менен дайым бирге кылсын. Аллахым өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, өзү кабыл кылып, өзү кубандырсын. Амин я Архамар Рахим. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawlana wa ni'mal nasir. Hasbunallahu la ilaha illallah wa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. İnşallah ушул мээримдүү жана арайымды Аллах Таала өзү дуба жөнүндө айта кетсек, ниетибиз жаңыртып дуба менен Аллахка кайрылып салават айтып отурабыз. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва аля сайидина Мухаммад. Жазаллаху ан Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям бима хуахлуху. Анткени эмнекен Аллахым дубаларды салаватты кабыл кылып, ортодо дуба айтсак, дубаларды калтырып койбойт экен. Демек, дубалардын кабыл болушу үчүн кайра көп аттан салаваттарды айтабыз. Анткени Куранда Аллах Таала бул жерде да айтып атат, өзүңүздөр баатан бери көрүп болуп турасыздар. Астагфируллах. Мээрим жана арайымда Аллах Тааланын аты менен. Чындыгында Аллах жана анын периштелери пайгамбарга салават айтышат. Эй иман келтиргендер, силер дагы салават айтып, толук салам жолдогула деп Куранда Аллах Таала өзү буйруп жатат. Аллаху акбар. Демек, дуа тууралуу да айта кетсек, Аллах Таала Анбия сүрөсүндө айтып атат. Алар астагфируллах жакшы ишти кылууга шашылышат жана коркуу жана кызыгуу менен бизге дуа кылышат деген. Аллаху акбар. Дуа кылгыла, Аллахым кабыл кылам деген. Демек, ал эми дуа кылбагандар тууралуу Аллах Таала Куранда айтып атат. Албетте дейт, астагфируллах, албетте мага ибадат кылуудан текебер болгондорду жакында моюндары ийилген абалда тозокко киргизем деп айткан. Ошон үчүн Аллахум ажини минана деп Аллахым тозооман өзүң тактап бейишиң насип кыл деп мына күндөн күнгө саат сайын некен Аллахым астына жакындап баратабыз. Ошон үчүн жакшылыкка шашылалы, бирибизге бирибиз көмөктөш бололу. Аллахым бул дүйдөнү да акыретте да жакшылыгын берип, Аллахым бизге тозоорунан өзүн куткарып беришин насип кылган болсун, өзүнүн жамалын көрүп акысын насип кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылган болсун. Демек, Аллахыма коркуу үмүт менен, жалбаруу менен дайыма дуада болобуз. Анан көп салават айтабыз. Аллаху акбар. Бүгүнкү мээримде арайымда Аллах Тааланын аты менен өтөлүү сабактарыбызга биз жаңыртып көп салават айтып отурабыз. Аллахым ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Элхамдулиллах. Аллах өзү салават айтат деп, бул салаваттын улуулугун көрсөткөн эң чоң далил экенин Аллах Таала Куранда айтты.
Бұл аят оқылғанда бізге милдет да парыз болып қалады. Аллахтың бұйрығына мойынсұнып біз саллаллаху алейхи уассалам деп Аллахумма солли аля сайидна Мухаммад ва аля сайидна Мухаммад жазаллаху ала Мухаммадан саллаллаху алейхи уассалам бима хуа ахлуху деп салаваттарды айтып отырамыз иншаллах. Бұл алхамдулиллах Аллах өз салават айтқан амалға мінекен момындарды да шақыруда бұйрық беріп жатады, шақырып жатады салават айтқыла деп. Аллаху акбар. Аллахтың салаваты, ырайымы, салават айтқан кишилерге караңыздарчы. Периштелердин салаваты, дубасы, момундардын салаваты, жана сүйүүсү, жана урматы. Аллаху акбар. Кандай сооптуу амалдар менен Аллахым бизде сырты ушул убактыбызга маңдайыбызга жазганына Аллахына шүкүр, мактоолор болсун. Бизде кандай улуу ыйык бул дүйнөдөгү бейиш бакчаларынан болгон бир бейиш бакчасында чогултуп отурат. Аллаху акбар. Абалыбыздын азыркы ар бир абалыбызга шүкүрчүлүк кылдарынан кылсын. Аллаху акбар. Кийин көрүнүп атат сиздерге бир салаваттын сыйлыгы эмне экен? Аллаху акбар. Аллах таала айтып атат, бир салават айтсак эле бизге 10 ырайымын берет экен. Аллаху акбар. Аллах 10 ырайым кылат деп атат. Аллаху акбар. Күнөөлөрүбүз кечирилет, даражабызды көтөрөт. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да айтып атат. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва аля сайидина Мухаммад. Ким мага бир жолу салават айтса, Аллах ага 10 жолу ырайым кылат деп атат. Аллаху акбар. Демек саллаллаху алейхи вассалам алейхиссалам. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва аля сайидина Мухаммад. Дубанын асманга көтөрүлүшүнүн сыры мына. Аллахка мактоолорду айтышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айтышыбыз керек. Анан дуба кылып туруп, айрадан дубанын атынан некен көп салават айтабыз. Демек дубанын ачкычы салават. Аллаху акбар. Алхамдулиллахи роббил аламин. Дуба асман менен жердин ал жерде көрүнүп атат сизге. Дубанын көтөрүлүшүнүн, асманга көтөрүлүшүнүн сыры эмне экен? Дуба асман менен жердин ортосунда токтоп турат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бизне салават айтканда көтөрүлөт экен. Аллаху акбар. Салават айтмайынча көтөрүлбөйт экен. Ошон үчүн дайыма дубадан кийин унутпастан башкаларды да эскертип салават айтып, Аллаху акбар. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад. Бул жерде салават көп айтып отурабыз иншаллах. Кийинки таасирдүү окуялардан да айтылган, бир адам экен ушунчалык бул жашоо өзүнүн сыноо жашоосу ар кандай абалдарга болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн карысы көп болгон экен. Анан жүрөгү тынчсыздааныган адам экен. Ушунчалык анан түшүндө эмне экен? Сен көп салават айт деген эме берилген экен да, караңыздар, ошого амал кылыптыр. Анан 1000 деген салават айта баштайт дейт. Аллаху акбар. Бул дагы бизге эмне экен? Сабак. Ошон үчүн андан кийин жыйынтыгында жүрөгү тынчтанып, карыздарынан жабылып, баары кутулуп айтып атат бизге, мен салаваттын сыры жүрөккө нур түшүрөөрүн билдим деп. Аллаху акбар. Мындай окуялар, мындай жыйынтыктарды сиздер көп эле угуп билип жүрөсүздөр. Аллаху акбар. Бизге көп амал кылууга Аллах өзү жардам берсин. Алхамдулиллах. Бул жерде дубанын асманга көтөрүлүш тууралуу айтылды. Таасирдүү окуя. Анан жерден дагы бир окуяны эстеп кеттим. Ошо айтылып атат. Бир ушундай чоң дарактын түбүнөн бир адам, бир түстүү нурлуу адамга жолуккан экен да, анан сурайт экен. Чоң ата, карыя адамдардан го дейм. Сиздин жүзүңүз мынча нурлуу деп эметсечи, жок депкен да, мен дейт, өтө күнөөкөр бир адам элем дейт да, бир күнөөкөр адамбыз элем деп чанан. Бирок дейт, ушу дайыма адаты бар экен, салаватты дайыма айтат экен да, токтотпостон көп салават айткан адамдардан экен, амал кылып. Аллаху акбар. Ошондон касиети берекеси менен экен, жүзүн нурлуу кылып, Аллахтын күнөө иштеринен куткарып, Аллаху акбар, берекеге бөлөгөн экен да, шүгүр иншаллах. Ошон үчүн салават мекен жүрөктү тирилтеткен. Бул ойлондуруучу сөз да, ошо жүрөктү тирилтет. Кээде
адам чарчайды, маанай түшөт, буул жашоодо баарлык тез болуп эле кете бербейт да. Ар кандай жоготуулар болот, эң жакындарынан ар кандай сыноолор болот. Булар ар бирисине эле өзүбүзгө карасак эле билебиз. Кээде адам чарчайды, жүрөгү бош болуп калат дейт. Ошондой убактарда эмнекен көп зикирлердин ичинен эң тез жүрөккө таасир берген амалдардын бири бул салават экен да. Аллахума солли аля сайидина Мухаммад ва аля сайидина Мухаммад. Анткени бул амал сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен байланышты күчөтө турган амалдардан болот атпайбы? Биздин оозубуздан салават чыкканда эмнекен дароо жеткирилет, ушундай периште дайым турат экен. Алхамдулилlah. Аманбек кыз акыл айтып, мисалы үчүн сиздин атыңызды айтып же биздин атыбызды айтып бир салават жолдосок дагы жеткизип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып ушундай жакшы берекеге бөлөнүшүбүзгө себеп болот экен. Аллаху акбар. Ошон үчүн салаваттын сыры тууралуу Аллахым ачып берип атат. Баарын шүгүр периштелердин дубасында болобуз, Аллахтын өзүнүн мейрим-мурайымында болобуз. Аллаху акбар. Жүрөктүн уланткан улуу амал салават. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүнүн белгиси. Жүрөктүн тазалыгы, дубанын кабыл болушуна себеп, кайгынын кетишине жол дедик. Аллаху акбар. Аллах Таала өзү салават айткан затка биз да салават айтабыз деп өзү айтып атат. Бул амалдардын ичинде эң чоң анан эң чоң сыр, береке, нур бар экен. Сасыргуна сиздер менен күбө болуп атасыздар. Аллаху акбар, күбө болуп атабыз. Ошон үчүн салават дубанын ачкычы дедик, жүрөктүн нуру дедик, кайгынын дабасы, сүйүүнүн белгиси. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди көрбөсө дагы эмнекен үммөтүм деп биз үчүн ыйлаган. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу үммөт болуу үчүн күнүгө өзүбүз менен алек болуп, ушинтип өзүбүздүн нерсебизди тарбиялоо менен алек болуп амал кыла берсек, иншаллах Аллахым өзү жеңилдик кылып берип, берекесин берип, Аллаху акбар, өзү берекесин берет экен. Аллаху акбар. Демек, ошо жогорудагы айтылгандарга сиздер менен бизди бүгүн чогултуп Аллахым ушундай эскертүүлөрдү берип жатат. Аллаху акбар. Ошон үчүн укканыбызга амал кылууга, түшүнүүгө Аллахым өзү жардам берсин. Андай бир окуя, бир аят, бир хадис болсо да таасирдүү ушундай окуялардан сабак алат экенбиз. Ушул абалыбызга чыгышуулар мактоолорду Аллах айталы. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Билбей алган ката кемчиликтерибизди кечирсин. Аллахым өзү ыраазы кылып, өзү кабыл кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Аллахым аламдагы алакан жаган ар бир мусулманга Аллахым өзүн жардам бер, өзүн коргоп, өзүн колдо. Я архамар рахимин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дубасында эмнен жакшылыктарын сураган болсо Аллахым амин деп алакан жайган ар бирибизди Аллахым кабыл кыл. Амин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дубасында эмнен жамандыгынан коргоону тилеген болсо Аллахым аламдагы алакан жаган ар бир мусулманды Аллахым баарыбызды өзүн коргоп, өзүн колдо. Я архамар рахимин. Ооруаткандарга шифа бер. Кимден кандай муктаждык болсо эч кимге муктаж кылбастан өзүң Аллахым биз ойлогондон да жакшы кылып чечип бер. Аллахым өзүң жеңил бүтүрүп бер. Я Аллахым ошол жердеги баарыбызды көрүүчүсүң, көзөмөлдөп туруучусуң, аманчылык берип, ушундай мүмкүнчүлүк берген Аллахым өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кыл, өзүңө шүгүр мактоолор болсун. Аллахым ислам үчүн өзүңө мактоолор, иман үчүн өзүңө мактоолор болсун, Куран үчүн Аллахым өзүңө мактоолор болсун. Я Аллахым ошо окуп аткан Куран аяттарыбыздан, ошо Куран катымдарыбыздын шапаатына ээ кылып, я Аллахым ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына ээ кылып, Аллахым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колунан Кавсар көлүнүн суусун ичүү бактысын насип кылып, я Аллахым өзүнүн жамалын көрүү бактысын насип кылып, Фирдаус бейиштин бийик даражаларында куттуу үй бүлө кутман сахабалары менен Аллахым өзүнүн сүйүктүү кулдарың менен баарыбызды бирге кыл. Амин деп алакан жайып аткан ар бирибиздин айтылбаган сырларыбызды өзүң билүүчүсүң Аллахым.
барлық қуатлық мақсатымызға жеткізіп Аллахым өзің разы болып, өзің разы қыл, өзің қабыл қыл. Амин. Я архамар рахим. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أرحم الراحمين. واسم رازق واسم رازق واسم قابل كل ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Өзіңнің райымың менен бізді дағы шул ұстаздарың қатарына жеткірген хафизалардан қылғын, Құран жаттағандардан қылғын. Аллахым, шу ұстаздардың қылған еңбектеріне бағалап, Аллахым, біз өзің разы болғын. Екі жүне батырлардың қатарына қошқын. Аллахым, өзіңе жалынып сұранабыз. Өзің бардығын ұғып көріп білушісің. Аллахым, біздің шу қылған дуаларымызды қата кемini кешіріп, Аллахым, дәргөйіңді қабыл қылып, қылғын. Аллахым, бақтылылардың қатарына қошқын. Я Раббым Алла, илимine зияда қылып екі дүние бақтылу қылғын. Амин. Аллахума салли аля сайидина Мухаммад. Раббана атина фид дүния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Амин, амин. Бақтылу болғыла. Ұстазам. Amin. Allah'ım razı olsun. Allah'ım faydalı ilim bolsun. İşinizlerge iyilik. Allah'ım ömürün örgü, rızkınlarga, ilminlerge şu bardığına bereke versin. Amin. Қарсы апалардың асыр балары қабыл болып отырған ушул ұйық күнге туш келиптир. Аллахым разы болып, қарсы апалардың барыңыздарынан Аллахым разы болып, өзі разы қылсын, қабыл қылсын. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кейинки сабактан аманчылыкта көрүшкөнчө Аллахка аманат болсун. Көп салават айталы.